болсо Илбирс командасы, алар ак көк түстөгө Чатай командасы бүгүн талай элер катары менимче чоң бир мүнөзүн көрсөтүп ойнотуп көрөт. Башкы машыктыруучу Максим Лисицын дегиче Алимовдун ышкырыгы жаңырды дагы. Чатай командасы дароо алдыга узун пас. Ал жактан Петер кийин жүргөн ал жактан алдан сокку. Чындыгында Сайт көзөмөлү Межидов Шаршембековго, Шаршембеков Жумашевго, Атай Жумашев оң канат менен жана азыр мындай керемет мүмкүнчүлүк болчу. Бул жер Межидовдун башынан Адлен Ханбеков жаңылышты. Адлен Шаршембеков Узденовдун соккусу Чомоев. Көзөмөл болсо Чатай командасында Магомед Узденов, Ислам Межидовго, Межидов Атай Жумашевго пас аткан. Шаршембековдун соккусу, бирок ал дарбазадан алдагача бий. Өтө керемет пас. Узденов алыстан сокку, гол! Жана Абди Чатай командасы 1-0 эсебинде алдыга чыгып олтурат. Магомед Узденов тарап жолдоду. Пас караңыздар, Кайрат Исаков жакын калтырган жана Узденов топту түздөп бар турумунан өтүп кубаттуу сок менен Султан Чомоевдун дарбазасынан топ өз ордун таап олтурат. Дал ушул Магомед Узденовду командалаштары тамашалап Жеңишбеков, Асылбек Исхаков кирип барса болот. Дегиче азыр Биймурза Жеңишбековдун алыстан соккусу дарбазанын жакынкы тирегишине тийип кайтканда өзүңүздөр. Оң жентек берет тагын бир келте бар. Мырзахматов алыстан сокку. Топ чындыгында бирок дарбазадан Браузман, караңыздарчы, дене түзүлүш менен мына ийгиликти кирип өтүп ашкан жана Браузман топту сактап бара жатат. Пас керемет сокку, бирок дарбазадан алдагача бийикке кетти. Пас алыскы бурчка Галухин ийгиликтүү жана бул жерден алыстан баш менен сокку, гол! Ислам Межидов. Бековдун баштаган пасын көрсөңүздөр болот. Пас узатылды. Галухин алыскы бурчка пас жолдогон. Ал жактан Илбирстин коргоочулары ийгиликтүү ойногон турган менен баарынан бийик секирип чыккан Ислам Межидов топтомдон мынтип дарбазанын алыскы бурчуна дагы жолдоп олтурат. Демек эсеп 2-0. Эки командада тең алмашууга оюнчулар камданган жок. Эчерис Батырканов алыстан сокку. Браузмандын узун пасы, Жапаров сокку жолдош керек дегиче Амир Жапаров кайда? Алыскы бурчту көздөр Зарменспек уулу. Жолдон ушар көрөбүз. Кайрат Исаков түзүлө сокку жана Султан Чомоев Азамат өтө кереметтүү түрдө бул. Орозбек Тимур уулуна. Орозбек кулап калды. Батыркановдун соккусу. Чомоев азыр кандай керемет сейв жасап кеткен көрдүңүздөр. Ал эми Орозбек Тимур уулу эгер ушул голду киргизсе өзгөчө аны учур күтүп турмак, бирок зорун алабы. Узденов солонатан Кайрат Исаковду чабуулошкон. Кайрат Исаков жер менен Орозбек Тимур уулуна. Амир Жапаровдун соккусу жана Султан Чомоев. Бул жерде сейв Жапаров дегиче ышкырык жаңырды жана Абди Чатай командасы лидерлердин беттешинде 2-0 эсебинде жеңишке жетип олтурат. Кантип команданын көрмандарынын